Bugün Olcabay dostumun Men bugün öte baktılımın. Men uşul gecir dostumun üyüne varıp namaz okuyayım desilem. Mana hazır üyüne namaz okudum üyünün sonuna eken. Sen hem liberaldık bağlılıkları alıp turist katları bizde namazımızda silaysın. O liberalistler hiç kaçın çekti okulbaydı da dini işen dinimçe en mıktı dinde adamgerçilik degen hiçbir dindi bölüp jarbaydı, hiçbir uluttuңdu bölüp jarbaydı. Nurgaz dosum aytayın. Tigi men görmandarıma da aytın abaktan adayı bazarlık. Mo Reşetkанын içinde o Şakir men tigi türmeme Akçolto үй boldu da. Tova kıldım ey. Tova deysin de ақтан отырғаныңша Facebook'tan sen de dostlar менен канча көчөдөн айтышып жаман жакшы айтыша бересиң ал жактан өз үйүмдөн чыкпай жүрүп бурчунан мүнөз таптым темир тордон курчуган. Себеби абактын босогосун адам тиги жазуучулар аттабаса, гуманисттер аттабаса биз каякта коомду курабыз да. Ал мага творческий лаборатория болду. Ораторлор керек эмес какшанган, новаторлор керек коомду башкарган. Биздин коомго бүгүн ошо керек. Анан мынауында бул алмастын сүрөтү да. Алмаска канчалык давление күчтүү болсо ал сапа тартат да. Анан мен мунун ичинде улуттук адабиятты реставрация кылган 2 килдик поэмам бар. Токтогул менен Толубай жөнүндө. Токтогул реставрация кылып ийдиңби? Ооба да, фольклордо материал толтура да. Анан биз Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол дегенде атам замандан бери кыргыз аңыз кылып келгениче бул Токтогул сатылган эмес. Каражак Токтогул 13-кылымдагы түрмөгө жатып чыкканчы, зынданда жатканчы. Ошонун акындык кредосун бул жака мен контекстте бүгүнкү мындай модернизацияда Токтогулдуку да ошол тиги Толубайдыкы дагычы ошол 2 килдик поэманы кайра жазып чыктым. Алкул Осмонов жазып чыккан Толубай ал баягы фольклор деңгээлде элдин оозунан жыйналганчы. Анан кийин Кердегейдикичи. Кердегей иштеп чыкты. Шүкүрбек Бейшераев жазып чыккан 3 вариантындачы. Гамлетти Шекспирге чейин 4 автор жазып чыккан да. Алдагы элдик фольклор катары бирок Гамлетти Гамлет кылган Шекспир болгон да. А Морики О Шакир эмне үчүн жазбаш керек? Шекспирден кем берет тиги. О Шакирби? О Шакир эми Толубайды башкача кылып жаздым деп ишенип турасың. Эми ал окурманда көрсүн, бирок мен эң кызыгы Нургазы. Могу китептерди мен эл үчүн жазып аткан жокмун, өзүм үчүн жазып калдым чыгарманчы. А мурда галжырап жүргөндөчү, чоң жазуучу болом, чоң акын болом деп жүргөн кыялдын бар ал куру экен да. Мен өзүм үчүн жазган. Түрмө сага пайдалуу болуптур да. Өзүңдү өзүң тааныйсың да ал жактанчы. Маселен, Кубат аке сени көз жакшы көргөн Алайдын бурчунда жатат да. Бирок ал токтоп калды кишинекечи. А мен ошол Наңгара. Жөн жүрбөй Кубатбек ага тийиш атасың. Мейли, өсө турган бала. Ошент өсөсүң. Биз Кубат аке аркылуу өстүк да. Биз убагында анын көз карашын мээбизге кислород болчу да. Себеби кыргыз акындары адам болбой туруп акын болуп алыптыр деген киши көбүнө мындай абийирдин символ болчу да. Туура. Анан кийин карасам бул киши өзүн обновить этпептир да. 20 жыл мурда айткандарын азыр кайра кайталай берет да. Же пайгамбар эмес, же жабыш эмес, орто жолдо калып калган үчүн анан пендечилик Кубатбек айтабыз бул жеткире берсе. Буга жеткен убак жеткен YouTube'дан да башкалар аркылуу дагы. Анан мен айтайын дегем ал кишиден жолдо талашпайм. Ар ким өз жолу бар. Ар ким өзүнүн жолу бар да. Тек гана мен абактын кебин айтып атып адамга кээде жалгызчылык керек экен да. Могу комфорттун зонадан чыккандан кийин адам эркин ойлонуп баштайт. Мээдеги мусордон кутуласың, телефонду чукубай каласың. Себеби мен ага чейин мүчөңдү издеген сөйлөм телефонду издей берчим да. Аякта түрмөдө телефон каяктан. Ошол жактан анан мээ тазалангандан кийин аяктан жетиктеп жазып чыктым. Ошол экөөсү менен. Эми жана Солженициндин рахмат сага түрмө дегени бар. Сен деле ошондой айтат экенсиң да, рахмат сага түрмө дегенде. Эми түрмө жашоосу жакшы эмес, суктанарлык эмес, пропаганда эмес, элгечи. Тек гана бул жазуучу үчүн керек да түрмөчү. Дүйнөнү башка ракурстан караганга. Бул дагы абактан адайы базарлык. Ууру дейби? Ууру деген. Себеби ууру деген бул чөнтөк уурусу же казынанын эле уурдагандар эмес. Идеянын уурлары, убакыттын уурлары бар толтура. А мен түрмөдө ошол убакыттын уурларынан кутулдум да, той ашыкка чакырган киши жок, келген кеткен киши жок, өзүң менен өзүңсүң. Ууру дагы бир китеп. Бир китеп бар экен, Акын жана өкүм. О Шакир. Бул жанагы Толубай менен Токтогул жөнүндө 2 китеп поэма. Анан адамгерчилик, иткерчилик. Иткерчилик десе көбү түшүнбөй жүрбөйбү?
адамдагы ак кара илгерки кишилер айтып калчу, баландайдын иткерчилиги калбаптыр дегенчи. Анан биз элдин оозундагы сөздү көркөм адабиятка колдонуш керек да. Бул жиндик ыштак. Баягы илгерки жиндик ыштак. Чугулуу чыгармада мен атбашылык туугандарым Киргизбей койгонмуш. чычалап киргизбейбиз деп жүрканда айылгачы. Азыр айылга киресиңби? Кирбеген демде башка зона эле. Тиги түрмөгө кирген киши анан ошо өзүм айылыма кире албай эмне болуп. Бул адам плюс. Адам плюс, Ушу 5 китепти 5 китеп 2000 сом. 2000ге Шаар боюнча жеткирип берүү да бекер болуп жүрөт. Телефонду жазып койсок болот, кайталап коем. Урматтуу окурмандар, мен көрдүйнөнүн көтүнөн кубалап жүргөн киши эмесмин. Мен чөтөгүм калыңдаган сайын мен адаби аянтчамды кеңейтем. Куйма кулак деген аудио библиотекабыз чыгып атат жакында. Тушоосу кесилди. Кое тур. Сен эки достун көчүгүн бүлкүлдөтөм деп атып, өзүң тияка эс алып чыктың да. Азыр эми дагы эмнени көтүнөн кубалабайм деп атасың? Көрдүйнөн көтүнөн кубалабайм, молодецсиң, Көтүдөн сөз кыргызга кулагынан жатты кула берет да. Бирок Манаста келди. Манаста бар, элдик фольклордо бар. Анан бир күнү бетин көргөзгөн, бир күнү көтүн көргөзгөн деп. Анан башка тилдин айтсак өңгөрбөйбүз да, кыргыз тилин эле жана катын дегенде да өңгөрүшөт да. Биздин түштүктүк туугандардын эле тилинде көрөт да. А кыргыз тилинин адаби тилдин нормасы деп эле көл менен нарынга чектелип калган да. Кыргыз тилин байыбай аткан ошо да. Анан түштүктүк туугандарда эң сонун майын тилдер бар да. Ал эми могу 5 китебимди окугандар кээси ойлойт экен, Олжобай ушу аркалыктардан экен, тияктактан экен депчи, түштүктөн экен депчи. Анан мен сыймыктаным, ошо мени оштук деп жүрүшкөндөчү. Себеби мен кыргызстандыкмын да. Анан ат башы болосуңбу, нарында болосуң, эң башкысы адам болгондо деп. Анан эң негизи азыр сурайт да, мен билип турам. Тиякта кандай болду? Нормально ички урбадыбы? Тамагың кандай болду? Ой, аяктан кул жебес ашты жеп жатасың да, холодильнигиңди толтура муздаткычыңчы. Ким алып барат? Үй бүлө апарат да. Анан достор апарат, сабак ошо достордун кээси бар. Тиги акчалай жардам берет аяшыңачы. Анан туугандар, башкалар бар да. Анан жанагы кичине спецназ кичине какс көргөзбөдүбү акындарга? Неге? Ал өзүң тилинген табасың да, өзүң. Себеби мен буга чейин эле Болот Черняспа МГТнын министри болуп тургандачы, ошо кишиден сурангам да. 2010-жылычы ошо жака бир саясий эпизод менен түртүп койсоң жакшы болот болсун. Түрмөгө киргизип койсоң деп. Себеби мен архивдик материалдар менен таанышып жүргөндөчү көргүм келген да. Анан жазуучуга деген ал чыгармачылык лаборатория ал жакка баргандан кийинчи, себеби 50 жылда эл жаңы дейт. Совет коомундагы түрмөлөр булар саясий мурас болуп калбаш керек да. Себеби эл аралык мындай түрмөлөрдүн стандарты бар да. Ошого качан Кыргызстан жетет дегенчи. Анан түрмө деген бул башкаларга ыраа көрбөйм, бирок жазуучулар түрмөнү көбүрөөк отурса, ошо чындыктын тили менен сүйлөп баштайт да. Себеби ал жакта жаштар турат, кырчындай жаштар түрмөгө кесилип кеткенчи, анын причинасын сыртта жүрүп билбейбиз да. Эмне болуп ошол жака кылмыштуулукка батып калып атат? Себеби бизде парламентте мыйзам кабыл алуу институту да. Биз соттордон көрөбүз да, айыптын баары парламентте. Себеби закондун баарын жазып берген парламент. Ушул эң жөнөкөй нерсени кыргыз парламентти шайлаган эл. Парламентти шайлаган эл өкүлдөрү деген ошо да, бул эл өкүлдөрүнүн ыйык милдет да. Анан биз сотторду сөгө беребиз да. А сотторуң эмне дейт? Мына парламент жазып берген мыйзам дейт. А сотторуң деген ал берки маселе. Албетте бийликтин 3 бутагы катары сот бул эң акыйкатты орното турган Кудайдан кийинки эле институттан жердеги. Анан бирок ага парламент мыйзам жазып берип атса, анан каяка барат? Бизде кылмыш кодексинин баары каралган эмес, калпыс чечимдер менен жаштардын баары түрмөгө отуруп калат. Ошентчи анан бүгүнкү бийликке дагы кулак кагыш кылып коюш керек. Мунучу себеби түрмөнүн артында биздин лексикондор бузулуп атат. Жүрүм турумдар кыргыз коомунда баалыктар учурашкандачы адамча төш тийгизип учурашайын дебейт, же колду орго алып мынтип учурашайын дейт. Зектерде болуп могу баш менен сүзүшүп учурашат эркектерчи. Бул бизге кадыресе көнүгүш болуп калган. Жаргондор коомубузга сиңип кетип аткан. Абак жашоосу ошого киргизип коет да. Себеби абак отуруп чыккан райы көбөйүп кетти да. Ооба да. Анан аяктан оройлукту үйрөнөт адамчы. А мен сен жана бир жерден какыс кукус кылган жокпу деп атпайсыңбы? Мен да куумун да жеткен митайым да. А түрмөдө деген баары тарс турс да. Анан тарс турс деген жерге эч ким келбейт. А мен дежурныйларды, постовойдогулар чакырганда деп тыкылдатам да, басып келет.
эмне муктаждыгыңыз бар депчи. Бул жөнөкөй эле нерседен да, мамиледенчи. Жок, алар макул. ГСИНдин кызматкерлери дейли. Тияктагы жана криминал, башка эсерлер какыс кылбадыбы? Какыс кылганда эмне? Түрмө деген сен мамлекет сени кайтарып жатат да. Анан каякта Жок, сен жазалап атпай эмне кайтарат? жазалаганда эми ал саясий неме менен камалып аткандар болуп атат, андайчы жашырып болбойт да. Себеби түрмө институту бул коомду, советтер коому мындай айтканда адамды кайра тарбиялоо институту катарчы. Бирок эч бир лагерь, эч бир колония, эч бир түрмө адамды адам сыягынан ажыратып койгон көп учурдачы. Себеби ал жактан орой мүнөз болуп чыгат, урунуп беринде Башка дүйнөдө билегине чейин кан малынгандар менен кеде кол алышып каласың, билбейсиң да, аяктан сен киши өлтүрдүң беле деп сурабайсың да. Анан түрмө табияты адамдын жан дүйнөсүн талкалайт. Ал жактан өзүңдү коргоп сактап чыгыш бул өзүңдүн башыңдагы гана маселе да. Эгер өз башың менен ойлонуп ал жактан митайым болосуң, куу болосуң, антпесең жаныңды сактай албайсың да. Анан кандай кыйынчылык болбосун, эмне үчүн дүйнөдө еврейлер кыйын эл, же болбосо кытайлар, же япондорчу. Себеби адамзат тарыхында көргүлүктү көргөн калктар билимдүү болуп чыккан да. Кайсы эл билимсиз болсо, анын көргүлүгү көп да. Анан азаптан, шоорудан башы чыкпайт да. Ошон үчүн элди китепке чакырышыбыз керек да. Китеп бул акылга гимнастика, бул ар бирибизге бекер билим бере турган. Эми Олжеке буйруса, баягында илгери китебиңи жакшы эле уюштуруп, жардам берип жүргөнбүз. Жанагы подписка кылсакпы дегенбиз, ар нерсени ойлогонбуз. Кантип ушу китебиңди сатабыз, же болбосо жана Рухеш сайтын кантип көтөрөбүз депчи жүргөнбүз, Эми андан бери заман өзгөрдү. Анан мына биздин эл азыр узак сөздү көп каалабайт, көп укпайт. Мына 12 мүнөт экөөбүз 12,5 мүнөт сүйлөшүп коюппуз. Эми ушу эки доско саламыңды тубайыңды айтып, анан азыр бир эле дос калып калды, жалгыз эле. Ошол кишиге дагы бир өзүң салам дубайыңды айтып койсоң. Сен мен атай жарга такайын деп. Жок, провокация эмес, мындай как творческий адам катары. Эки достон мурда жалпы элге салам айтайынчы. Андан кийин элдин ичинде ошол эки доско салам айтайын. Азыр жалгыз дос болуп, анан кош бийликте бир колго оогону жакшы болду да. Кандай болбосун, жанагы Текебаев аябай таамай айтты. Ага көп коом кабыл ала албай атпайбы? 4-чү төңкөрүш болду, мындай айткандачы, неудачный да. Себеби ички топтогулардын немеси болду да. Бирок Кудай жалгап ушундай жол менен эки достун жолу ажырашкан жакшы болду да. Себеби түбү жакшы болбойт болчу. Себеби Камчыбек Ташиев мындай кош бийликти орнотуп алды. Анан өзүм билемдик менен эле жанагы сүрмө топту шагыратып эле айдап барып камап салган адатын койбоду. Анан буйрукчул башкаруу институтун куруп алды да өзүчө. Анан рас президенттик немени жолду тандагандан кийин, президенттик башкарууну тандагандан кийин эл демек ошол жол менен кетиш керек да. Анан бул эле ушул эле менен чекит коюлуп калбайт албетте. Коомдун алдында далай процесстер бар. Муну басып өтүшүбүз керек да. Көп жол турат алда буюрса. Анан эл муну көрүп атканда жакшы болуп атат. Себеби бул биз бийликте эле ментальный биздин кемчилигибиз ушта, кемчиликтин баарын бийликтен көргөнчү элдин өзүндө да бар да. Себеби казандын түбүндө эмне болсо ошол чыгат да. Анан эл шайлап атат, элдин өзүнүн тандоосу. Андыктан кыргыз коому муну басып өтүш керек. Рахмат Нургазы. Бул жанагы акындар жана акимдер деген түшүнүк бар да. Анан акындардан акимдерге бир салам айтып кой. Мен Кудай Таала мени кандай жараса коом мени ошондой кабыл алсын. Мен жиндиминби? Жинди катары кабыл алып калсын. Себеби мен жиндинин образына кирип жашагым келет. Мен дервиштин образына кирип жашагым келет. Себеби чычайып жүргөн интеллигенция тиги классиктердин позасына кирип алганчы. Жазуучу деген бул карапайым эл менен, кара тамам эл менен эл болгон жакшы. Мендеги оройлук, мендеги иттик, иткерчилик анын баары элден жуккан. Себеби мен ошол коомдо, ошол тиги кыргыздын арасында өсүп чоңойгомдо, тоодон түшүп келгемге жапайчылыгым да бар, меники жиндилигим да бар. Айтор о Шакирди кандай кабыл алсаңар, о Шакир силерден өмүр бою кутула албайсыңар о Шакир. Эми мындай экөөбүз эми мындай филолог катары мен дагы мындай көп суроо берим келип кетет да. Баягы экөөбүз бир частотада сүйлөшүп атабыз да азыр. Бир мейкиндикте отуруп дегендейчи. Түз эфирим. Жок, бул запись. Анан мындай болуп атат да. Азыр сен кайсы жанрда жаздың?
Мисалы дүйнөдө жанрлар көп. Мына бийликтин тегерегин жазган китептер дагы өзүнчө жанр, ал жакшы өтөт аябай. Мисалы азыркы президенттер жөнүндө жазсаң, же криминал жөнүндө жаздыңбы, эмне же бунун жана психологический триллерби, эмне мына китебиң, ошону бир айтып койчу. Ичинде эмне бар бул? Кайсы жанрга кирет? Түрмөнүн жакшы жери мен фундаментальный билим алганга шарт болду да. Себеби мировой порядок боюнча адабияттарды көбүрөөк окудум, политология боюнча. Мисалы кимдин китептерин окудуң? Тиги Киссинджерди. Баягы эле жөөттөрдү окупсуң да. Жөөт болобу, башкасы болобу, эң башкысы жалпы адамзатка гумандуу идеяларды жайылтып аткан кимдер? Чыгышты окудуңбу? Күн чыгыштын. Сөзсүз Наваи немелерди. Кош канатты экөөчү. Анан бирок көбүрөөк окуганым бүгүнкү 21-кылымга мындай көз ачыктык кылган авторлордун бири тиги Ювал Ной Харанини окудум да. 21-кылымга 21 сабак дегенчи. Себеби биз могу гаджеттердин курмандыгы болуп калдык да. Боло майда чүйтер нерселердин. Соц тармактыкка аябай биз баш ийип берип койдук. Колубуздан ушу түшпөй калды. Биздин эң чоң проблема болуп калды. Бул адамзаттын мээсиндеги атомдук бир курал сыяктуу да болуп калды. Наркотикадан да коркунучтуу болуп калды. Себеби наркотиканы определенный адамдар колдонот да. Гаджетти масса колдонот атпайбы. Анан адам менен адам барлашпай калды. Эки ынак киши отурса дагы телефон чукубай отурат. Анан үй бүлөсүнүн убакытта бөлбөй калды көбү. Телефонго мындай айтканда өмүрүңдүн бир 30-40% гаджет менен болуп калды. Өтүп атат да, телефон чукуп отуруп, анан адамгерчиликтен айнып атабыз да. Себеби үй бүлөсүнө ошончолук көңүл бурбайт. Мен ошондон немеден кутулдум, ошо дисциплинага келет экенсиң. Ошол мен түрмөнү мактап үйдүм окшойм, анан элдин баары түрмөгө баргысы келип калбасын. Жок, эми биз мындай как чыгармачы адамдар катары сүйлөшүп атабыз да, экөөбүз. Ден соолугуң жакшы болсун. Азыр жакшыбы? Проблема жокпу? Мен ушуга чейин операция болгон киши эмесмин. Сахарный диабет эмне билбейм, давление эмне экенин билбейм. Мындай ушундай эле болсун. Куткулсун. Анын себеби ал сергек жашоодо, эс акыл менен жашоодо, осознанностька келгенде кептин баарычы. Тилгиткелчилик бул көп жылдар берки тандалмалар жыйнагы. Бул алактан адайы базарлык поэз, фэнтези бар, тиги аңемелер. Бул болсо жанагы поэмалар, 5 поэма бар ичиндечи. Адам плюс бул мурун чыккан. Молдокелер тиги автор менен кошо өрттөйбүз деп жүрүп анан кийин кайра өздөрү кыргыз коомуна керек китеп экен дешкен. Ушул китеп. Бул жинди кыштак. Баягы жинди кыштак. Жинди кыштак ошо. Анан ал жакта эртең менен таң атканча уктабай чыктым, капел суу тып дейт да, могуреке борбордук немедечи. СИЗОдо. Деп койшот, СИЗОдочу номер 1-де. Анан ошо жака лагерге которушканда эртең менен корпустун начальниги келди, дежур экен да, өзүчү. Анан ал жактан датыңар барбы, арызыңар барбы дейт да. Анан мен айттым, тиги таң атканча канализациядан суу тамчыратып уктатпай койду дедим да. Анан эми түрмөлөрдүн баарында эле ушул дейт. Стоп дедим да. Анан начальникке катышсам болобу десем болот дейт. Анан начальникке катышастым. Сиз менен бетме бет жолугуп сүйлөшкөнгө мүмкүнбү депчи. Анан ал жака начальниги чакырды, чакыртыптыр. Анан жолуктук. Анан жолуккандан кийин начальникке, түрмөнүн начальнигине мынтип айттым. Тиги биз дүйнөсү таза сууга зар болуп жүрөт. Глобализациялык проблема, экологиялык проблема. Кыргызстандын мактанары мөлтүрүү, Кашка суусу, мөңгүсү экен. Бирок ошол түрмөлөрдүн баарында эгер ар бир эле немеден ошон суу тамчыласа, канча миң куб тонналаган сууларды биз кесир кылып атабыз. Бул Кудай Таалага да жакпайт, адам баласына да жакпайт, жаратылышта кечирбейт биздин мындай кесир кылганыбызды. Анын десем начальник бирөөнү чакырды, ал да тилдеп, мен тиги немеде жер УКМКнын абагында жатканда дагы неме болуп калды. Тиги душка барасың, суунун ысыгы 1,5 тияка кетет, 1,5 буяка кетет. Анан начальникке кат жазып кирдим. Тиги же мамлекетке жок, же мага буйрбайт, суу деген неменин баары кетип атат. Анан канализация тиги саск жыттап кеткенчи. Ал жердегилер айтат 15 жылдан бери ошо депчи. Анан мен айттым, бул деген убактылуу абак жайы. Бул жерден тиги концлагер эмес. Эртең кылмышкерби жокпу, ал аныктала элек, сот процесси баштала элек ошо. Антип анан начальникке кат жасайм дедим да. Анан начальникке кат жазып канга чейин ал айтат, эми 15 жылдан бери ушинтип эле эч ким унчукпай эле келатат депчи.
Анан ошол дежурныйга айттым, эй, биз мамлекет качан өзгөрөт, биз качан өнүгөбүз, биз деп эле ныть этип отура беребизби, нааразы болуп элечи. Өзгөрүүнү өзүбүздөн башташ керек, ушу түрмөдөн болсо түрмөдөн. Деп анан начальникке качсам, начальник жакшы киши экен. Болгон быкычкысын айтып бердим да. Себеби азыр базарда средства сатылат, жытты жок кылганчы. Ошону алып келип салып койсоң кетет да. Анан вытяжкасын кылып койгон проблема улуттук коопсуздук кызматы ал чек ара коопсуздугу эле эмес да. Бул адам ресурсу, бул кум төрүнүн алтынынан да кымбат. Менин ден соолугум мамлекет үчүн да керек, коом үчүн да керек, үй бүлөм үчүн да керек. Анан үй бүлөнүн аманаты да сот процесстерине барсаң, Олжаке өзүңө жакшы кара дейт да, туугандарың, келинчегиң, балдарың жыркайт. Бул аманат. Демек түрмөгө барганда өзүңдү кантип карашың керек? Физически бекем болушуң. Коом эмне үчүн артына кетип атат да? Оңолбойчу. Себеби биз ошо түрмөдөгү шарттарды оңдошубуз керек. Мен өткөндө Эрнест Кыястын интервьюсунда Текебаевди да айттым. Я перестал уважать его как лидер. Например, биз мыйзамдын атасы деп жүрөбүз Текебаевди. Текебаевди улуттук лидер деп да жүрөбүз да. Бирок BBC-ге берген интервьюсун көрүп алып мен бир жолу кыжаалат болдум. Мен аны түрмөдөн отурганда эстедим да, ошол интервьюсун мылжыйып журналистке мактанганча айтып атат да. Кыргызстандын мыйзамына туура келбейт да. А Текебаевдики айтылбаган элди басынтуу турат да. Мага окшогондорго можно башка элдер колдонбосо дегенчи. Анан себеби түрмөдөгү бүгүн адвокаттар бул почтальон кызматын аткарып калган да. Телефон байланыш жок. А Текебаевге окшогондор улуттук лидер болсо, мыйзамдын атасы болсо, ошол биринчи айтып чыгыш керек да, коңгуроо кагыпчы, эй, биз түрмөдөгү шарт түзүп берели, жок дегенде кат алышканга үй бүлөсү менен дегенгечи. Ушундай маселени көтөрүп чыгыш керек эле. Канчадан 70-80% жаштар түрмөдө отурат. Ошолордун көйгөйүн айтып чыкканга жараган жок да. Анан ошондон кийин абакта жатып, анан тунугой жүгүртөсүң да. Ойлодум, болбосо ал кишиге менин симпатиям жакшы болчу, дайыма саясий ишмердин колдоп келгенчи. Анан биз коомду өзгөртөбүз десек, менин айтканым бул мамлекетке да керек, коомго да керек. Мен муну бийликти жаман көргөндөн айтып аткан жокмун. Биз улуттун коопсуздугун ойлошубуз керек. Мына биз жалпы улуттун мүдөөсүн ойлосок, бийликтин лагеринде болосуң, тарабында болосуңбу, эл жагында мындай эки жеке бөлүнбөшүбүз керек да. Улуттук консолидацияга, маселен, бүгүнкү расмий бийлик эске алыш керек. Ошо абактагы жашоо шарттарды Кыргыздын кара көз, кара чечекей урпактары ошол жактан кор болбош керек да.